Сиздин жеке жашооңуз жөнүндө канчалык адамдар аз билсе, ал ошончолук бекем болот. Бакыт тынчтыкты сүйөт. Эмне менен мактансаңыз, ошол нерсеңден айрыласың. Чындап эле ушундайбы? Байкадыңыздарбы? Кээде жумуштарыбыз жакшы болуп жаткандыгы тууралуу айткандан кийин иштерибиз артка кеткенин. Кээ бир учурлар бар. Ал мезгилде оозубузду ачпай эле койгонубуз оң. Бирөөнү жамандап, айыптагандан баш тартыңыз. Эгер сиз жаман окуяга туш болуп, аны көрүп калсаңыз, аны эч качан башкага айтпаң. Коңшубуз түнү менен аялы менен ажырашам деп урушуп чыкты. Жолдо бир киши жапайы итти таш менен урду. Маршруткада бутубузду тебелеп, урушуп, орой мамиле жасады. Бирөөнүн кемчиликтерин бирме-бир дал өзүндөй төгүп чачпай, эч кимге ушактап айтпаң. Аларды айтып, алардын кемчиликтерин өзүңүзгө кабыл аласыз. Эч качан өзүңүздүн жашооңузга башка бирөөнү байлабаң. Сиз эгер эт жебесеңиз, муну ар жерде ар кимге айта бербең. Жакшылык кылганды айтпоо. Эч кимге келечекте кыла турган пландарыңыз жөнүндө айтып бербеңиз. Кыялданып, аларды баракка жазып да жүрө бербең. Ал пландарыңызды кимден жардам сурасаңыз, ошол жакын адамыңыз эле билиш керек. Канча акча тапканыңызды да айтпаш керек. Эгер мактанып, өзүңүздө таң кала турган болсоңуз, ал нерселерден, акчаларыңыздан айрылып калышыңыз мүмкүн. Сизде ушундай окуялар болгонбу? Комментарийге жазсаңыз болот.